Саламатсыздарбы? Эфирде Борбордук телеканалда күндүн маанилүү кабарларына сарысеп салган жаңылыктар программасы. Өлкө аймагында болуп жаткан маалыматтар менен тааныштырабыз. Ырчы Рустам Сагыналиев 40 жашында каза болду. Бул тууралуу ырчынын сахналаш кесиптештери социалдык баракчаларына жазып жатышат. Рустам Сагыналиев 2023-жылы боор циррозуна чалдыккан. Ошондой эле ага донор чыкпай жатканына байланыштуу операция жасалып элек болчу. Борбордук телеканалдын жамааты маркумдун жакындарына көңүл айтат. Нарын шаарында 4 жашар кыз изделүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришкендей, аял киши эс алып жүрүп 4 жаштагы кызын Нарын дарыясынын жээгинен жоготуп алгандыгын айтып кайрылган. Жерине издөө иштерин жүргүзүүгө 30 куткаруучу, 2 дрон менен 25 милиция кызматкери, жергиликтүү тургундардан 30 адам чыккан. Сутка ичинде 6-4 кырсыгы катталды. Кыргызстанда бир түндө 6-4 кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 6 көчүрмөн эсеп тартылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 2, Жалал Абад облусунда 1, Ысык көл облусунда 3 өрт катталган. Так, 2 балла, все. Досрочная победа. 12. Дагы бир балбан Париж олимпиадасына жолдомо алды. Кыргызстандык балбан Аял Лазаров быйыл Парижде өтө турган жайык олимпиада оюндарына лицензия алды. Кыргызстандык балбан Туркияда өткөн лицензиялык акыркы турнирде 125 килограммга чейинки ямайкалык жана өзбекстандык балбандардын мөөнөтүнөн мурда жеңип, жарым финалда венгриялык атаандашын 12-2 эсебинде жеңип жеңишке жетти. Ал финалга чыгып, Парижде олимпиада оюндарына лицензия алды. Санкт-Петербургда метродо мушташып жаткандарды бөлүштүрөм деп 29 жашта кыргызстандык бычактан жараталды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, окуя 9 майда Обводный канал метросунун станциясында орун алган. Анда 2 жигиттин жана кыздын ортосунда жаңжал чыгып, 20 жаштагы бала таанышын балка менен чаап жиберген. Аларды арачылоо үчүн 29 жаштагы кыргызстандык жигит ортосуна түшүп, аны 18 жаштагы бала бычак менен жарадар кылган. Казакстандан Кыргызстанга чыккан жүк ташуучу транспортторду мыйзамсыз каттоо схемасы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 13 майда УКМКнын маалымат кызматынан билдирди. Казакстан Республикасынан Кыргыз Республикасына жүк ташуучу транспорт каражаттарын баштапкы каттоо үчүн мыйзамсыз каттоо схемасы. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы менен биргеликте Бурабай протоколунун ченемдерине ылайык Казакстан Республикасында бажылык тариздөөдөн өткөн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо агенттигинде жүк ташуучу автотранспорттарды мыйзамсыз баштапкы каттоо фактысы аныкталды. Тактап айтканда, Казакстан Республикасы өлкөлөрдөн 7 жыл мурда өндүрүлгөн жүк ташуучу унааларды импорттоодо дүйнөлүк соода уюмунун бажы алымдарынан нарктын 10% өлчөмүндө төмөндөтүлгөн бааны колдонот. Ал эми Евразиялык экономикалык биримдигинин бирдиктүү бажы тарифине ылайык импорттук бажы алымынын суммасы 1 куб сантиметр үчүн 1 евроны түзөт. Мындай жагдайдан пайдаланып, жеке адамдар транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо агенттигинин кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, биримдиктин товары болбогон жүк ташуучу автотранспорт каражаттарын каттоо жана алгачкы каттоого алуу боюнча аталган агенттикте мыйзамсыз коррупциялык схеманы уюштурушкан. Учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жана мамлекеттик бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы тарабынан 3000ден ашык мындай өндүрүлгөнүнө 7 жылдан ашкан жүк ташуучу унаалар катталгандыгы аныкталды. Бир жүк ташуучу унаадан бажы төлөмдөрүн кем төлөөдөгү айырма 1 миллиондон 1,5 миллион сомго чейинки сумманы түзөт. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында бул коррупциялык схемага тиешеси бар 5 адам кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул сыяктуу фактыларды жана транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо агенттигиндеги башка кызмат адамдарды аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Сиздер биздин күндүн маанилүү жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан жана YouTube каналыбыздан да окуй аласыздар. Ал үчүн биздин YouTube каналыбызга катталганды унутпаңыз.